Салам Икрам. Салам. Бир жылдык тынуудан кийин YouTube каналыбызды жандандырып, кыргызча IT жөнүндө контенттерди жарыялайлы байма-бай деп чечтик. Бүгүнкү темабыз математика жана так илимдерге кызыккан адамдар гана ITге кире алабы деген суроонун алкагында болсун. Ушуга кыскача жооп берип кете аласыңбы? Жалпылап IT үчүн сүйлөй турган болсок, бул туура эмес болуп калат. ITде мен өзүмдүн тажрыйбаман экиге бөлсөк болот. Код жазган жана жазбаган кесиптер деп. Код жазган кесиптерге мисалы программист, backend, frontend developer, mobile developer, game developer же DevOps сыяктуу кесиптерди айтсак болот. Андан кийин код жазбаган кесиптерге recruiter, manual тестировщик, андан кийин проект менеджер сыяктуу кесиптерди айтсак болот. Код жазган кесиптер үчүн математика жана так илимдерден жакшы болгон кишилер батыраак өздөштүрүп кетет деп айтсак, кандайдыр бир деңгээлде туура болот. Бирок бул гуманитарий жагынан жакшы болгондор код жазган кесиптерди өздөштүрө албайт деген мааниге келбейт бул нерсе. Бирок мен такыр код жазгым келбейт, үйрөнгүм келбейт дегендер болсо, анда IT recruiter же проект менеджер сыяктуу код жазбаган кесиптерди байкап көрсө болот. Демек, мектепте окуп жүргөн кезде математика же так илимдерден жакшы болбогондор дагы сен айтып кеткен код жаза турган, мисалы, программист болсо болот экен да, э? Ооба, мен өзүмдүн математика же так илимдери жакшы болбой, бирок азыркы учурда жакшы жерлерде, жакшы компанияларда иштеп жүргөн программист тааныштарым бар, демек болот. Эми бул видеону көбүнчө эле ошол математика, так илимдерге кызыкпайм, анан мен код жазууга да жөндөмүм жок дегендер көрүп атса керек да. Алар үчүн да ITде орун бар деп айтып өттүң. Мисалы, код жазбаган кесиптер депчи. Ошолорго кененирээк токтололу деп ойлоп атам. IT рекрутер мисалы кандай жумуш кылат, мындай жөнөкөй сөздөр менен айтканда? IT рекрутерлар IT компанияга жаңы адис керек болгондо ишке алуучу кишилер. Компанияга жаңы бирөөнү ишке алыш керек болгондо IT рекрутерге айтылат, алар болсо керектүү жерлерге жарнамаларды беришет. Ал жарнамаларга жүздөгөн, миңдеген кишилер тапшырышы мүмкүн. IT рекрутерлар ар биринин резюмесин текшерип, талаптарга туура келген кандидаттарды тандап алышат. Андан кийин алар менен байланышып, жолугушууларды өткөзүп, андан кийин ал кандидаттардын арасынан бирөөсү тандалып ишке алынганга чейинки бүт процесстерди көзөмөлдөшөт. Түшүнүктүү. Анда IT рекрутер көп сүйлөшөт экен да, мындайча айтканда. Ооба, IT рекрутерлар. Андан сырткары IT рекрутер болуш үчүн кандай мындай өзгөчөлүктөр болуш керек, адамдык сапаттар десекпи? IT рекрутерлар адамдар менен тез тил табышып, көп сүйлөгөндү жактырган кишилер болот. Аларга мисалы англис тилин мыкты даражада билиши шарт. Мисал келтирип айтып турган болсок, программист, тестировщик сыяктуу кесиптер көбүнчө компьютер менен жеке отуруп иштеген үчүн, общениясы аз болгон үчүн, мисалы аларга англис тилин орто даражада билүү жетиштүү болсо, IT рекрутерларга ал жетиштүү болбойт. Алар ар түрдүү дүйнөнүн ар жеринен ар түрдүү кишилер менен сүйлөшүп, англис тилинде маектешип, алардын ар түрдүү суроолоруна жооп бериши керек. Түшүнүктүү. Эми проект менеджер деген ким, ошол жөнүндө айта кетсең? Проект менеджер деген бул англис тилинде айтканда software development life cycle деген болот. Ал жөнүндө башка видеодо кененирээк айтып өтөбүз. Ошол бир программанын башталышынан бүтүшүнө чейинки бүт процесс. Ошол процесстердин баарын көзөмөлдөп, иштердин убагында бүтүшүн текшерип жүргөн кишиге проект менеджер деп айтылат. Аналог келтирип айта турган болсок, мисалы бир курулуш болуп аткан болсо, ошол жердеги прораб сыяктуу деп айтсак болот. Демек, проект менеджерлер дагы IT рекрутерлер сыяктуу эле көп сүйлөшкөн адамдар болуш керекпи? Ооба, алар дагы IT рекрутерлар сыяктуу болуш керек. Ага кошумча дагы бир өзгөчөлүк бул лидерлик касиети болуш керек. Алар командадагы ар түрдүү программист, тестировщиктердин ар биринин өзүнүн характери бар. Ошолордун ар бирине өзүнө жараша подход жасап,
ар бир командадагы кишиден эң эффективдүү түрдө колдонушту билиши керек. Мындайча айтканда бир психолог өзгөчөлүгү да болуш керек. Анан кийинки позициялар Scrum Master, Agile Coach деген мисалы айтинин ичинде болбогон адамдарга бир аз аталышы эле өзү коркунучтуу угулат экен. Анан бул жогоруда айтып кеткен эки позиция код жазбаган позицияларга кирет экен да. Ошолор жөнүндө айта аласыңбы? Бул эки позиция жөнүндө Scrum Master жана Agile Coach деген позициялар жөнүндө түшүндүрүү үчүн биринчи болуп биз Agile деген методологияны түшүнүк пайда болуш керек. Ал тема жөнүндө кийинки видеолордо айтып кетели кененирээк. Жыйынтыктап айта турган болсок, математика же болбосо так илимдерге кызыкпаган адамдардын дагы айтиде орду бар экен. Жада калса алар код жаза турган программист же DevOps инженер сыяктуу кесиптерди да аркалай алат экен менин түшүнгөнүм боюнча. Анда жалпылап айтканда ар бир адамдын жөндөмүнө жараша айтиде позиция болот десек туурабы? Туура. Ар бир адам өзүнө ылайыктуу кесипти айтиде таба алат. Бул жерде эң маанилүүсү ошол тандаган кесиби өзүнө жагышы керек. Ал ишти жасаганда жаңы нерселерди үйрөнүү үчүн өзүнө мотивация берген кесипти тандаш керек. Рахмат. Рахмат.